Мальта Республикасы жер ортолук деңизде жайгашкан. Аянты 316 км квадратты түзгөн аралдар Европадан Азия жана Африкага созулган деңиз жолдорунун так борборунан орун алган. Илгертеден эле басып алгысы келгендерди кызыктырган жер экендиги белгилүү. Көбү Мальтаны оюнчук мамлекет деп атап калышат. Бул сөздөр чындыкка жараша эле айтылып келет. Анткени өлкөдө дарыя жана тоолор жок. Ал эми шаар деп бул жакта бир нече имараттарды камтыган 2-3 көчөнү эле атайт. Бирок Мальта мындай болгонуна карабай, өзүнүн башынан өткөргөн тарыхы жана укмуштуу архитектурасы менен сыйчыл эли аркылуу тааныла алган. Ошондой эле жыл сайын дүйнөнүн булуң бурчунан жаратылышына кызыгып келген миллиондогон туристтерди көрүүгө болот. Жада калса өзүнүн жамгырлуу жана тумандуу өлкөсүнөн чарчаган британиялыктар ушул күнөстүү аралдарга келип эс алып кетишет. Яхтаны сүйгөндөр, аквалангисттер жана жарга чыкканды жактыргандар да келип, чер жазууга мүмкүн болгон табияты кооз алакандай өлкө. Мальдив аралдары. Мальдив аралдары Индия океанынын Аравия деңизинде, же Түштүк Азияда жайгашкан республика. Бул мамлекеттин аянтында 1200-дүн тегерегиндеги аралчалар жайгашкан. Мындай сандар бул өлкөнү чоң кылып көрсөткөнү менен аянты кымындай эле. 298 км квадрат аймакты ээлеп, дүйнөдө алар 186-орунда жайгашкан. Бул аралдарда эс алууну каалаган же аякка барып жаратылышына суктанууга жетишкен туристтердин жазгандарынан көп эле окуп билип жүрөбүз. Аяктын ачык өңдөгү көз жоосун алган табияты көпкө чейин адамдардын эсинде калып, кайрадан өзүнө тартат деген билдирүүлөр көп калтырылып келет. Сент Китс жана Невис Федерациясы. Мындай өзгөчө аталыштагы мамлекет Кариб деңизинин чыгышындагы 2 аралды өзүнө камтыйт. Бул аралдар 1493-жылы эле Христофор Колумб тарабынан ачылып, алардын аянты болгону 261 км квадратты түзөт. Бүгүнкү күндө бул мамлекет батыш жарым шарында аянты жана калкынын саны боюнча эң кичинекей өлкө катары белгилүү. Алар Британия шериктештик мамлекеттеринин катарына кирет. Бул мамлекетте жогоруда белгиленген өлкөлөрдөй өзүнүн кооз пейзажы менен айырмаланып турат. Көңүл ачып эс алууга да түрдүү шарттар түзүлүп, өзүнө велоспорт, дайвинг, гольф жана парус спортун камтып, аралды тегерете кыдырып көрүүгө темир жолу да курулган. Сент Китс жана Невис Федерациясы көп жылдардан бери акчалуу адамдарга жарандыгын сатып келет. Бул өлкөнүн жараны болуу үчүн жада калса аякка барып кереги жок. Тиешелүү сумманы төлөгөн соң, 6 ай өткөндөн кийин жаранга почта аркылуу паспорт жөнөтүлөт. Кызыгы ал паспорттун биринчи барагында мамлекеттин жараны өз мекенин оңой табышы үчүн дүйнөлүк картада түшүрүлгөн. Бирок мындай жарандыкты алуу ар бир эле каалоочунун колунан келе бербейт. Дайымкы жашоо укугуна ээ болуу үчүн $300,000 акча талап кылынат. Назарыңыздарда дагы бир арал мамлекети. Маршал аралдары Тынч океанда экватордон түндүгүрөөк жайгашкан. Кичинекей өлкө чексиз океандын ортосунда кармалат. Бул жер 1526-жылы ачылып, аянты 181 км квадратты түзүп, өзүнө 5 арал жана 29 атолду камтыйт. Кызыгы бул аймактарда биринчи адамдар биздин заманга чейин 2000 жыл мурда эле пайда болгон. Аралдар арасындагы чоң аралыктарды алар кантип эч кандай навигациялык куралдары жок басып өткөнү азыркыга чейин табышмак бойдон калууда. Атолдордо жайгашкан түрдүү тарыхый комплекстер туристтерди кызыктырып келет. Маршал аралдарынын деңиз деңгээлинен эң бийик жери 10 метрди түзөт. Бул мамлекеттеги автомобиль жолдорунун узундугу жалпы алганда 2000 километрге чейин созулат. 50 000ден ашык адам жашап, эң белгилүү спорттун түрү баскетбол болуп эсептелинет. 2008-жылы алар биринчи жолу өз тарыхында Олимпиада оюндарына катышкан. Өлкөдө болгону 2 оорукана бар. Лихтенштейн. Дагы бир мини мамлекет. Анын аянты болгону 160 км квадратты түзөт. Бул өлкө Австрия менен Швейцария мамлекетинин ортосунда жайгашкан. Анын калкы бир гана немис тилинде сүйлөйт. Алар Германия менен чектешпеген, бирок алардын тилинде сүйлөгөн жалгыз мамлекет. Европанын эң бир жаратылышы кооз болгон өлкөлөрүнүн катарына кирип, өзүнүн кичине аянтына карабастан, континенттин эл аралык иштерине активдүү катышып келет. Бул мамлекеттин желеги Гаитинин туусу менен окшош экени аныкталгандан кийин көк жана кызыл өңдөргө таажыны кошуу чечими кабыл алынган.
Жогоруда белгиленгендей эле таза табиятты жыл сайын аз эмес санда туристтерди кабыл алып турат. Кыш мезгилинде лыжа тебүүгө атайын базаларын ачып, эс алуучулар байма-бай каттап келишет. Чыныгы шаардын жашоосунан чарчап, алысыраак качкандар дал ушул өлкөгө келип эс алууга мүмкүнчүлүк алышат. Бардык жагынан туризмди өнүктүрүүгө жетишкен деп айтууга болот. Бирок албетте мындай жайларда эс алууга туристтер капчыгында камдай келишет. Сан-Марино. Европадагы эң байыркы мамлекет Сан-Марино континенттин түштүгүндө жайгашкан. Аны туш тарабынан Италия мамлекетинин аймагы курчап турат. Алар евроны колдонуп, өздөрүнүн евро тыйындарын атайын символикасы менен да чыгарууга укуктуу. Жана эң кызыгы, алардын аянты болгону 61 км квадратты түзөт. Элестетип көрүңүздөр, өтө кичинекей бир шаарчанын эле аймагын алган өлкө. Бул таң калыштуу. Өзгөчө мамлекеттин жашоочуларынын теги көбүнчө италиялыктарга байланыштуу. Бирок ага карабай алардын айырмасы бар. Калкынын саны да аянтына жараша 32 000 адамды түзүп, анын бардыгы байлык жагынан камсыздалган болуп эсептелинет. Албетте бул сыяктуу кымындай өлкө өзүнүн алакандай элин оңой бага алат. Алардын коопсуздугун 50 адамдан турган куралдуу күчтөрү коргоп турат. Мамлекеттеги кылмыштуулукта өтө төмөнкү көрсөткүчкө ээ. Мини өлкөлөргө мүнөздүү болгондой эле, буларда өз жергесине туристтерди оңой кызыктырып келет. Кереметтүү имараттар жана тарыхый курулуштар менен өзгөчөлөнүп, башкы формасын жоготпой сакталган. Мамлекеттин аянтынын 80%дай бөлүгүн жарлар түзөт. Ошондой эле унааларга ылайыкталган 220 километрге созулган жолу да бар. Өлкөнүн эң бийик чекити Монте Титано деп аталып, деңиз деңгээлинен 739 метр бийикте жайгашкан. Тувалу. Тувалу Тынч океанында жайгашкан, планетадагы эң кичинекей мамлекеттердин бири. Ал болгону 5 атолдон жана 4 аралдан турат. Анын аянты 26 км квадратты түзүп, дүйнөлүк картадан табуу кыйын. Жалпы асфальтталган автоунаалардын жолунун узундугу 8 км деле түзөт. Бул мамлекетте 12 000 адамдай жашап, чет өлкөлүктөрдөн 100 чактыдай эле саналат. Аяктын жер кыртышы эрозияга дуушар болуп, жада калса океан алдында калуу коркунучу да бар. Мамлекеттин экономикасынын башкы башаты бул балык кармап экспорттоо иштери. Алар өздөрүнүн көз карандысыздыгын 1978 жылы Улуу Британиядан алышкан. Өлкөдө бир баштапкы жана бир жогорку окуу жайы бар. Бул аймакта бир дагы дарыя болбогондуктан, жашоочулар ичүүгө сууну жамгыр жааган мезгилдерде атайы даярдалган резервуарларга чогултушат. Алардын борбор шаары Фунафути деп аталып, бир гана ошол аймагынан тургундар эл аралык чалууларды жүргүзүп, акчаларын алмаштырып же интернет менен байланыша алышат. Аралдар бул өлкөдө ичке болгондуктан, кээ бир жашоочулардын үйүнүн алдында 2 жээги бар. Балким бул көпчүлүк кыялданып келген нерседир. Бирок жалпысынан алганда мамлекет кедей болгондуктан таштандылар чогулуп, кооздукту кетиргени да айтылат. Науру. Тынч океанында, Австралиянын түндүк чыгышында жана экватордон анчалык алыс эмес жерде кичинекей жана өтө бай мамлекет Науру жайгашкан. Бул аралдын аймагы болгону 21 км квадратты түзөт. Бирок тилекке каршы алардын байлыгы жана жыргал жашоосу артта калды. Науруну көпчүлүк жеп түгөтүлгөн арал деп да тааныйт. Анткени анын тарыхы ачкөздүк, акылсыздык жана сараңдык каалаган өнүгүп бараткан коомду бузуп жоготорун көрсөттү. Бир нече ондогон жылдар мурда бул аймактарда пайдалуу гендер бар экендиги аныкталып, мындай байлыкты тез арада казып чыгыш керек деген тапшырмалар мамлекет тарабынан берилген. Бул процесске алар болушунча көп сандаган жарандарды тартууга жетишип, бир топ жакшы акчаларды төлөп бере алган. Жергиликтүү калктын мындай окуялардан кийин жашоосу жакшырып, кайгысы жок жашай баштаган. Аларды акчадан башка эч нерсе кызыктырбай калган. Билим берүү, саламаттыкты сактоо тармактарын ойлогон киши калган эмес. Бир гана жогорку кирешени ойлогон коомдун жыргал турмушу жакшы бир жомоктун бүткөнүндөй эле аяктаган. Баалуу гендердин запасы түгөнүп, ага жараша акчада калган эмес. Мындайга алар таптакыр даяр эмес эле. Эми аякта тилекке каршы жумушсуздук жана аракечтик күч алып баратканы айтылат. Мамлекеттин аймагынын көп бөлүгүндө түрдүү карьерлерди көрүүгө болот. Монако. Кайсы бир мамлекеттин күнүмдүк жаңылыктар сайттарында көнүмүш көп сандагы проблемалар же кылмыштуулуктун ордуна кайрымдуулук, жөнөкөй катардагы окуялар жана жергиликтүү футбол командасынын жыйынтыктары көрсөтүлгөнүн элестете аласыздарбы?
Бул мамлекеттин аталышы Монако. Болгону 2 километр квадрат аянты бар бул шаар мамлекетте жыргал жашоонун синоними катары кабыл алгандар да бар. Көптөгөн жылдар бою дүйнөдөгү эң бай адамдар дем алыш күндөрү Монаконун казинолоруна келип, акчаларын уттуруп кайра кайтканды адатка айландырган. Кызыгы өз жарандарына мамлекет казинолорго кирип ойноого тыюу салган. Мындай кумар оюндары бир гана чет өлкөлүктөр үчүн уруксат. Бул дагы бюджетти толтуруунун амалдуу жолдорунун бири болсо керек. Бул өлкөдө 36 000 адамдай жашап, дүйнөдөгү калктын саны эң жыш болгон мамлекеттердин бири болуп эсептелинет. Бул аймактагы кылмыштуулуктун деңгээли өтө төмөн. Дээрлик бүткүл көчөлөрдө камералар орнотулуп, көзөмөл алууга шарттар түзүлгөн. Монакода 1 квадрат метрге болгон баа 30 000 евродон башталат. Ватикан. 2 километр аянты бар Монакодан кичинекей өлкө жок болсо керек деп ойлогондор жаңылышат. Ватикан дүйнөдөгү расмий таанылган эң кичинекей анклав мамлекет болуп эсептелинет. Анын аянты болгону 44 гектар, ал эми калкынын саны 1000 адамдын тегерегинде. Бул такыр мүмкүн эмес фактыдай сезилет. Бирок Ватикан туристтерди өзүнө тартып, байыркы курулуштары менен тарыхы аркылуу кызыктырып келет. Аякта жайгашкан түрдүү сарайлар, дүйнөдөгү эң чоң музей комплекси, же болбосо маанилүү мамлекеттик объектилерде эле корголгон бакчалар сөзсүз түрдө адамдарды тартып турат. Бул өлкөнү болгону 1 сааттын ичинде кыдырып, бардыгын көрүп коюуга мүмкүн. Туш тарабынан Рим менен курчалып турган мамлекет. Анын Италия менен болгон чегарасынын узундугу 3 чакырым 200 метрди түзөт. Ватикандын калкынын 95% эркектер. Мурун айтылган өлкөлөрдөн айырмаланып, бул өлкөдө кылмыштуулук өтө жогорку деңгээлде. Көбүнчө кылмышка туристтер же Италиядан келген жалданып иштеген адамдар барышат. Мына ушундай дүйнөдөгү эң кичинекей мамлекеттер тууралуу түрдүү фактыларды биле алдык. Каналга жазылып, мындан арыда кызыктарды бизден көрүп туруңуздар.